Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер, кандайсыздар? Кутман күнүңүздөр менен. Сиздер үчүн жакшы иштер бар, официалдуу жумуштарга орноштуруу долбоору. Биздин долбоор Кудай бурса Россия мамлекети менен Польша менен иш алып барат, ошондой эле Кыргызстан ичинде дагы иш алып барып жатабыз. Урматтуу мекендештер, жакшы иштер бар жумуштарга орноштуруу долбоору 4-5 жыл болду иштегенибизге Россия менен, 7-8 компания менен келишимдер бар. 7-8 компаниянын ар кандай ар тармактуу иштери бар. Ал жакта график работасы бүт бардыгы окшош эле, 6 күн иштеп 1 күн эс аласыздар. Жатаканаңыз бекер болот көбүнчө. Ошондой эле тамак ашы 1 мал 2 мал берген жери бар. Айлык акылары 15-нде 30-нда берилип турат. Жума сайын аванс алып турсаңыздар болот айлыктын эсебинен. Ошол эми 7-8 компаниянын ичинен Проработа деген компания бар. Ошо Проработа компаниясы кыргыз мекендештеринин шарттары жок болуп атса, айлыктын эсебинен алып кетебиз. Самолет менен учуп барып конобуз аэропортторго. Ош, Москва, Бишкек, Москва жамааты болуп бөлүнөбүз. Алып кеткенден кийин ал жактан биздин Евгений, Николай деген балдар тосуп алышат. Такси менен алып кетишет офиске. Анан ошол Проработа компаниянын офисинен барып, по факту жумуш тандап аласыздар. Эми азыр кышкы сезон, кышкы мезгил болгон үчүн жумуштар азайды, чакыруу азайды. Урматтуу мекендештер туура түшүнгүлө. Азыркы убакта бизде ушу Проработа компаниясынын тоок эттеринен 3-4 бар. Ошондой эле тиги теплицасы бар, ошондой эле тоок эти, балык чарган эт завод цехи бар, анан кийин колбаса цехи бар. Ошо Проработа компаниясы алып баргандан кийин эле 3 күн 4 күнүн ичинде жумушка чыгарчу эле көбүнчө. Бирок могу мыйзамдар ар кандай чыкканга байланыштуу балык этинде документти кылып бериш бир аз узап калды. Ал деген бир 5 күн, 7 күнгө чейин узартып атат да. Бул именно балык этинин завод цехте. Калган завод цехте 3 күндө эле жумушка чыгарып атат да, Кудай буйруса. График работасын айттым, 6 күн иштеп 1 күн эс аласыздар. Ар айдын 15-нде 30-нда айлыктар тиет деп айттым. Жума сайын аванс берет деп айттым. 1 мал 2 мал тамак ашын берет. Жылуу жумшак кийиниш керек, буттарды бекем жуулаш керек. Паспорттар сынык болбош керек. Паспорттар желательно загран менен барсаңыздар жакшы болот. Жанагындай эгер намаз окуган болсоңуз сакалдарды мындай турулап алыңыздар. Ошол жанагындай ар кандай терроризм боюнча видеолор көргөн болсоңуздар баарын өчүп салыңыздар, намаз окугандар. Ошол өзүңүздөр тура эле 5 мал намаз окуйм деп эле чубак ажын айтып эле болду, анан барып өсөңүздөр болот. Кечээ просто бизде намаз окугандардын арасынан 4-өөүнү кайтарып жиберди. Ар кандай маскаттарын сурап, телефонун карап ушундай болуптур. Себеби деген сакалдар аябай чоң болчу, анан эжелердин дагы хижап кийген болчу. Анан бирөөнүн паспорту сынык деп берип артка кайрап койду. Ошон үчүн паспорттары таза болуш керек, сынык эмес болуш керек. Загран паспортлары таза болуш керек, айрыкма эмес болуш керек мекендештер. Колдон келишинче баардык маалыматтарды сиздерге прям досконально жеткизип атабыз да. Ошол жумуш деген жумуштун жеңили болбойт, урматтуу мекендештер. Баардык жумушта өзүнүн орчулугу болот. Сабыр менен, жакшы ниет менен, белди бекем бууп, ден соолуктар чын болсо, адекватный болсоңуздар, арак-сарак ичпесеңиздер, барып иштеп келиңиздер. 18 жаштан 60 жашка чейинкилерди алабыз. Азыркы убакта ошо Проработа деген компания бар. Проработа компания менен барып алып, алардын тоок эти, балык эти, колбасасын иштеп, документтерин баарын растап алып, Россияга тиешелүү. Анан кийин экинчи пландагы жумуштарга өтүп кетесиздер. Мен жогоруда айткандай 7-8 компания бар деп едим. 7-8 компания ар кандай жумуштары бар. Мисалы, нан завод цехи бар, шоколад завод цехи бар, теплицалары бар, складдары бар, магазиндери бар, LG компаниясы бар, Coca-Cola компаниясы бар. Жумуштар көп. Козу карын завод, теплица завод цехи бар. Бүт ал жака деген Россияга барып алып туруп, экинчи пландагы жумуштарга Россияга барып алып туруп, Россияга тиешелүү 9 пункттан турган документтин баарын чогултуп, жана Проработа компания аркылуу анан кийин ошол жака өтүп кетсеңиздер болот. Эми бизде көпчүлүктөрү тоок эти, балык этине барып алып туруп, ошол жака көнүп эле иштеп калат да. Анан ал жакпай атса, ачык эле хотя бы 35 күнгө договор түзүп, 35 күн иштеп коюп, документтерин баарын растап, мыйзам чегинде иш алып барып, качпай этпей анан иштеп коюңуздар. Айлык акылары айтып коеюн, 3300-төн 4000-ге чейин урматтуу мекендештер. Бир сменага 3300-төн 4000-ге чейин айлык жазылат. Бул где-то бир 115 000, 120 000 тегерек болот. Ар айдын 15-нде 30-нда берет. 35 күн минимум иштеп коюш керек, качпай этпей. Документтин баары ошондо расталыш керек. Проработа компания аркылуу барып алып, бүт баардык документтерди растап, ошодон пайдаланып, акыл калчап, акыл эстүү болуп, анан иштеп коюш керек. Жалкоолор барбай эле койсун, давлениеси барлар барбай эле койсун, ден соолугу слабыйлар барбай эле койсун, аялына таарынча башка кылгандар барбай эле койсун, жогорудагыдай жанагындай кишидей болуп, неадекватный, психологический нездоровый кишилер барбай эле койсун. Сөзүнүн ачыгы.
барам, өзім үчүн барам, карсын жабам, кредитти кутулам, бир үй салам, жана башка бир маселе болсо ошону чечем деп барсаңыздар болот. Иштегендер иштеп жатат. 62 жаштагылар иштеп жатат, 64 иштеп жатат, 55 иштеп жатат да. Анан ошол 5 кол тең эмес, анча мынчалар качат. Ошол үчүн биз айтып атабыз, жумуштун баардыгын суугун суук, жылуусун жылуу, кургаган кургак, ным деп айтып атабыз. Эч жерде эчтеке алдаган жокпуз. Биз айлыкка иштейбиз. Бизге айлык төлөп беришет. Ошо айлыкта иштегенче ошого ыраазы болуп атабыз. Бизге пока услуга дейин албайбыз. Кимде кандай суроо болсо түшүнбөгөн айтыңыздар. Мен азыр дагы будан кийин маалыматтардын баардыгын сүрөт түрүндө, жазуу түрүндө атайын сиздерге берем. Ошол ар бир жазууну, ар бир сүрөттү окуп карап чыгыңыздар. Бул сиздер үчүн керек. Кийин барып алгандан кийин бул туура эмес турбайбы, башка турбайбы деп таарынбаш үчүн, түшүнбөй калдым дебеш үчүн бүт маалыматтарды так туура алыңыздар. Кышкы мезгилде буттарга жылуу наскеледи калын наскеледи алгыла, өзүңөрдүн зумник баста шоткаңарды алгыла, жылуу кийимдерди алып алгыла, тоок этине бара тургандар. Азыр мага дагы жаңы заказ түшүп атат, Кудай буюрса. Калининская областта, Калинин областында, Калининградта чоң тоок этин чыгарган завод цех ачылып атыптыр. Ошол жака дагы 100 адам керек дейт. Кимди ким ошол Калининградка барам десе, ал Европага жакын жак, ошол жактан иштеп келсеңиздер болот Калининградтан. Ошондой урматтуу мекендештер. Мен эми анча-мынча айтпаган сөздөрүм болсо, сиздер өзүңүздөр толуктап мага суроо берсеңиздер, мен баардык суроого жооп берем. Мен колдон келишинче, как будто силер менен өмүр бою жүргөндөй эле, силердин коңшуңар же болбосо силердин тууганыңар сыяктуу эле бүт маселени так туура чечип айтып бератам. Кийин барып алгандан кийин билбей калдым, көрбөй калдым, айткан эмесмин деген сөз болбош үчүн суугун суук, жылуусун жылуу, кургаган кургак, ным деп айтып атабыз. Ооба, оор жерлери бар, ооба, жеңил жерлери бар. Кээ бир адамдарга действительно жеңил жер келип калат, кээ бирге может бир оор жер келип калат. Анткени заводдор чоң, позиция ар кандай. Упаковка деген жери бар, фасовка деген жери бар, грузчик деген жери бар, разнорабочий деген жери бар, ар кандай. Жадандай тоок деген илип коймой жери бар, отлов деген жери бар, көп да. Ошол позицияга жараша айлыктар дагы өйдө төмөн боло берет. Колдон келишинче бригадирлер, жанагы менеджерлер жардам беришет баардык документтерге. Эми документ боюнча проработка компаниясы сиздерге эмне кылып бере алат? Жатаканасын берет, авиабилетин алып берет, айлыктын эсебинен. Регистрация кылып берет, эмгек келишимин түзүп берет, анан заводко тиешелүү меткинишкасын жардам берет. Калган документтердин баардыгын мыйзам ошондой өзүңүздөр кылышыңыздар керек. Ал зеленый карта, ИНН, синус перевод паспорттардычы. Ошондой урматтуу мекендештер, баардыгын колдон келишинче кыска нуска айтып бергенге аракет кылып атам мен сиздерге. Кимде кандай суроо болсо айтыңыздар, ушул жерден айтып, билет алынганга чейин айтып алыңыздар. Билет алынгандан кийин уже артка кайтмай жок, уктап калдым, барбай калдым десеңиздер сырамда ошол билет акчасын төлөйсүздөр. Мыйзам ошондой. Анткени себеби компания алып берет сиздерге. Биз болсо бүт баардыгын так туура айтып беребиз. Ошондой мекендештер. Иштейм деген адамдар барыш керек. Барыңыздарга ийгилик, жакшы иштер бар мектеп долбоору ар дайым сиздер менен. Мен Ислам Калдаевмын.